Ушул жылдын 8 мартынан баштап күчүнө кирген жаңы эрежелерге ылайык өлкө аймагында мас абалында унаа башкаргандардын саны бир топ азайган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын басма сөз кызматынан билдиришти. Жакынкы 3 жылдын 9-мартынан тартып 12-мартына чейинки 3 күндүн жыйынтыгына талдоо жүргүзө турган болсок, 2021-жылы 180 мас айдоочу аныкталган болсо, 2022-жылы 247, ал эми 2023-жылдын 3 күн ичинде 152 мас айдоочу аныкталган. Жаңы эрежелер күчүнө киргенден тарта өлкө аймагында мас абалында унаа башкаргандардын саны 38%га азайып жаткандыгын байкоого болот деп билдиришти. Эскерте кетсек, мурда мас абалында унаа башкаргандарга 17.500 сом айып салынчу. Азыр жаңы эрежеге ылайык мас айдоочулар 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Кайталап жасаган учурда 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажырайт. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76.